Assalamu alaikum tug'anlar. Jumadan kelatib, күндүн ысыгы башка өтүп кетти. Ошого силерге бир өтүп кете турган сөз айтып коеюн мен дагы. Эми бул күн ызып, азыр көлөккөгө кирип жан сактаса болот. Көлгө барып жан сактаса болот. Кондиционердин алдына кирип кетсе болот. Будан кутулса болот. Бирок тозокто ызыктан кутула албайт экенбиз. Ал мындан да ызык болот. Акыбал кыйын болот. Ошого жердин астында тынч жашаш үчүн жердин үстүндө тынч жүрүш керек экен. Бирөөгө гайбат айтпай, бирөөгө жаман айтпай, ушак кылбай, башкаларга жакшылык кылып, жакшылык кылганга колдон келбесе, жок дегенде жамандык кылбай, жакшы мамиле кылып, жакшы мамиле кыла албасак, жок дегенде кыжалат кылбай. Бүгүнкү күндө үй бүлөбүз ызып атат деп көлүк апарганга аракет кылып атабыз. Алар үчүн кыжалат болуп атабыз. Бирок балдарыбыз тозокко күйүп калбасын, үй бүлөбүз тозокко күйүп калбасын деп кыжалат болбой элебиз да. Тозок bundan da ызык болот туугандар. Ошого өзүмө да силерге дагы эскертүү катарында үй бүлөбүздү дагы ушундай ызыктан сакташ керек. Тозок оттон сакташ керек. Үйгө дагы дин алып келиш керек. Балдарга да инвестиция кылыш керек. Балдарга да ыйманды үйрөтүш керек. Ошондой. Болгозо мынакей ызык 40-45ке чейин чыгып атат, биягы бир төп эле болуп атат. Бирок буга чыдаса болот. Да. Бирок точно тозокко чыдабайбыз да. Ызык кыйын болот. Ошол эң маселе, ошол ызыктан сактаныш. Адам бул жашоодо жолу чыдай эле дейт. Конокпуз дейт. Конокпуз. Убактылуубуз кетебиз. Тиги биздин акыреттик жай, түбөлүктүү жай ошол жайда. Адам эки эле жолу бар. Түбөлүктүү бейишке кирет, же түбөлүктүү тозокко кирет. А тозок абдан ызык болот. Ызыкка чыдаш өтө кыйын болот, азап болот. Ошого иншалла акыретке даярданайын. Ызык болгондо ушундай көбүрөөк билбейм мен башкаларды, бирок тозок кандай болот экен деп эстеп кетем да, коркуп кетем да. Ошого иншалла бардыгыбыз тозоктун ызыгынан сактанганга аракет кылайлы.